Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан, адашкан адамдардан элек. Бирок бардыгыбызды аяп, биз бара турган сотко соттолуп, биз жазалана турган жазага тартылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыз менен бизге куткарылуу алып келип, өз балдарыңыз кылып, асман падышачылыгына бара турган түбөлүктүү үмүт бергениңиз үчүн чын дилибизден ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиздин ичиңизде бирде баарлашууга болуш үчүн чогулдук. Бул саатта биз менен чогуу экениңизге да ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колуңуз менен өзүңүз үндөп, ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды, сөзүңүздү мол кылып, биздин жүрөктөрүбүзгө ачып төгүп бериңиз. Коронавирус деп аталган бул илдеттин азабынан бардыгыбыз бир жерде чогула албасак дагы, үй бүлөдө, башка жерлерде ушул сөздү угуп жаткан бардык биздин бир туугандарга ошол эле ырайымыбыз менен чогуу болуп, мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жашаган биздин бир туугандарга, кыйынчылыктарга карабастан, таалыкпастан эмгектенип жаткан бардык биздин бир туугандардын руханий жактан денедеги ден соолугун сактап, бул кыйынчылык жашоону башыбыздан өткөрүп, бардыгыбыз жетишкендиктерге, жеңишке жетише элек. Жакшы кабар мындан дагы көптөгөн адамдарга таркай тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Сөздү жеткирип жаткан бардык биздин жетекчилерге, пасторлорго дагы Кудай өзүңүз ыйык рухтун жетеги менен жетектеп, көптөгөн адамдар сизге кайрыла тургандай кылып жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уруксат берип, биз жашай турган жашоону бизге ачыктап көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирип, бул саатта дагы ошол эле сөздү уруксат берип, күн сайын биздин жашообузду, кыймыл аракетибизди жаңылантыңыз. Кайрадан экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяктын астында биз татыктуу адамдар болуп жолуктура ала тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Амин. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз.
전능하신 주여 일어나신 우리 주를 찬송합니다. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 2-бөлүм. Лука китеби 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Лука жазган жакшы кабар 2-бөлүм 8-аяттан баштап окуйбуз 14-аятка чейин. Лука 2-бөлүм 8-ден 14-кө чейин окуйбуз. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп, малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп, акырда жаткан наристени көрөсүңөр", деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Ушуга чейин окуйбуз. Эки миң жыйырма биринчи жылдагы аягына келип жатат. Бүгүн эң акыркы жуманы биз жекшемби күнү өткөрүп жатабыз. Кудайдын бизге берген убактысы өтө бат учуп кетип бара жатат. Убакыттын бат өткөнү ал эмнени билдирет? Бул дүйнөдө биздин жашообуздун мөөнөтү дагы кыскарылып келе жатат дегенди билдирет. Кудай өзү белгилеп койгон убакыт дагы аягына келе жатат. Ага өтө аз убакыт калгандыгын биз өзүбүзгө түшүнсөк болот. Ошол эле учурда биз куткарылган адамдар Машаяктын кайрадан келе турган убактысы өтө аз убакыт калгандыгын биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай, Жакан 5-бөлүм 39-аятта ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Анткени ал аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Байыркы келишим болобу, жаңы келишим болобу, бардыгынын ичинде эң негизги мазмун бул Ыйса Машаяк болуп саналат. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Ыйса Машаяктын төрөлүшү, бул жашоосу, өлүшү, кайрадан тирилиши, анан асманга көтөрүлүшү. Ошонун бардыгы ыйык жазууда жазылган эң негизги мазмун чындык болуп саналат. Бирок Ыйса Машаяктын төрөлүшү, жашоосу, өлүмү, кайрадан тирилиши, асманга көтөрүлүшү, анын бардыгы аткарылган чындык. Эми дагы бир нерсе калды, ал Машаяктын экинчи жолку келиши. Байыркы келишимде Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, аткара турган иштери жөнүндө бардыгы Кудайдын пайгамбарчылыгы жазылган, анын бардыгы жазуу боюнча иш жүзүнө аткарылды. Бул жакшы кабар дүйнө жүзүнө таркаганда гана дүйнөнүн акыры келет. Ошол дүйнөнүн акырында Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келет деген Кудайдын убадасы бар. Машаяктын экинчи келишине убакыт өтө аз калгандыгын биз билишибиз керекпиз. Ошондуктан бүгүнкү биздин темабыз Машаякты экинчи келишинде жолуктура турган адамдар деген сөз боюнча мен силерге айтып берейин деп турам. Биринчи жолу келген Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү, кылмыштарыбыз үчүн өз жанын берип, куткарып алыш үчүн келген. Ал эми кайрадан экинчи жолу келе турган Ыйса Машаяк куткарылууга ээ болгон адамдарды алып кетиш үчүн, куткарыла элек адамдарды соттош үчүн келет.
экинчи жолу келгенде кайсыл адамдар аны жолуктура алат? Бул өтө маанилүү көйгөй болуп саналат. Кандай адамдар экинчи жолу келген Ыйсаны жолуктура алат? Биз дагы жолуктура алабыз деп өзүнө ишенип, өзүнүн оюна таянып келген адамдар жолуктурбай калышы мүмкүн. Ошондуктан кайрадан экинчи келе турган Машаякты биз жолуктура алабызбы же жокпузбу? Ага биз даярбызбы же жокпу? Ошону биз изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Экинчи келе турган Машаякты кандай адамдар жолуктура алат? Аны албетте ыйык жазуу аркылуу биз бардыгыбыз билсек болот. Эмне үчүн? Анткени келечекте боло турган тарыхтын бардыгын Кудай алдын ала көрсөтүп, жазуу боюнча, тарых боюнча бардыгын аткарып келген. Ошондуктан биз жазуу аркылуу бардыгын текшерип биле алабыз. Мындан 2021 жыл мурун Исраиль жерине келген Ыйса Машаякты кайсы адамдар тосуп алышты эле? Кайсы адамдар жолуктура алды эле? Кайрадан келе турган Ыйса Машаякты кандайча биз жолуктура алабыз? Ошол жөнүндө Кудай өз сөзүндө кененирээк түшүндүрмө берип жатат. Ошол себептер менен кечээки күнү 25 декабрь дүйнө жүзүндөгү бардык машаякчылар Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп чоң майрамды белгилешти. Бирок биз сиздер менен жакшы билгендей, чынында 25 декабрь ал Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү эмес. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяктын төрөлүшү жөнүндө ыйык жазууда эч жерде жазылган эмес. Бирок эмне үчүн 25 декабрь Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү катары белгиленип калды эле. Рим империясында бутпарас еретик адамдары буга чейин көптөгөн башка кудайларга ишенишкен эле. Анан ошол диний өкүлдөр салт катары 25 декабрды машаякчылардын ишенген ишениминде, же болбосо дүйнө жүзөлүк котормо китептерде дагы карап көрө турган болсок, ошо майрамдын жаралышы кандай болгон ошол жөнүндө жазылат. Алгач биздин заманга чейин 273 жылы күн Кудайы Мидрага сыйынган Рим императору Аурелианга арналган чоң майрам болгон. Бут табынуучулар сыйынган кудайлардын эң улуусу ошол учурда күн Кудайы болуп саналган. Эмне үчүн? Анткени күн жок болсо эч нерсе жашоо жок деп. Ошондуктан илгерки заманда адамдардын бардыгы күндү Кудай деп эсептеп табынып келишкен. Азыркы учурда да андай адамдар бар. Бирок Мидрага сыйынган күн Кудайына сыйынып келишкен. Ошол машаякчыларды куугунтукка алган Рим императору болуп саналган Константин христиан динин кабыл алат. Ал согушка бараардын астында Константин императору түш көрөт экен. Ошол түшүндө айкаш-чыгаштын башына желекти байлап алып чыкканда ал жеңишке жетишет экен. Жеңишке ошол айкаш-чыгаш менен чыккандыгы үчүн жеңишке жетишкендиктен ал өзү дагы машаякчы болуп калды. Император өзү.
Ошол себептер менен император машаякчы болгондуктан анын астындагы баардык кол алдындагы иштеген адамдардын баардыгы машаякчы болуп калышкан да элдин баардыгын кыйнап сууга чөмүлдүрүшкөн. Анан Рим империясы дин башчыларына чоң кызматтарды көрсөтүшкөн жана чоң пайда алып келишкен. Анын баардыгын мен силерге айтып бергенге убакыт жок. Бирок Константин императору машаякчы болгондон кийин Мидрага сыйынган күндү Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп белгилеп койгон. Ыйык жазууга ишенбеген адамдар алар үчүн кандайдыр бир дата маанилүү деп ойлошот, көзгө көрүнгөн нерселерге сыйынганга аракет кылышат, табынганга. 325-жылы, биздин заманга чейин 325-жылы Никея чогулушунда ошол күндү Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп белгилеп коюшкан. Батыш христиандары да аны кабыл алышкан. Чыгышта болсо 6 январда майрамдашкан. Бирок баары бир дүйнө жүзүндөгү машаякчылардын баардыгы азыр Ыйсанын туулган күнү катары 25-декабрда белгилешет. Эгерде бунун баардыгын изилдеп көрө турган болсок, бунун баардыгы жөн гана салт, же болбосо өтө терең мазмуну деле жок. Малакия китеби 4-бөлүм 2-аятта карай турган болсок, Ыйса Машаяк жөнүндө айтылган сөздөрдө ал чындыктын күнү деп айтылат. Анын нурларында айыгуу бар деп. Ыйсаны күн деп аташкан. Караңгыда жаркырап турчу жарык деп. Караңгычылыкта жашаган элдер жарыкты көрүш үчүн аны күн катары эсептешкен. Алар өздөрү табынып келген күн Кудайына сыйынып келгендиктен Ыйсаны дагы жазууда күн катары жазылгандыктан ошого байланыштырып, анан ошол Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп атап коюшкан. Бирок азыркы учурда анын мазмунун да билбестен, изилдебестен адамдар 25-декабрда Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү деп майрамдашып келишет. Бирок Палестина, Израиль жеринде 25-декабрда эч качан эшикке койлорду жайып кайтарышпайт. Эмне үчүн? Анткени алардын климаты андай эмес. Өтө жамгыр көп жаай турган убакыт. Лука 2-бөлүмдө биз сиздер менен окуп кеткен аяттарды карасак, Ыйса Машаяктын төрөлгөнү жөнүндө эң биринчи ал жөнүндө уккан жана аларга табыныш үчүн келген Бейтлехемде койлорду кайтарган койчулар эле. Бирок азыркы учурда дагы Израиль жергесинде 25-декабрда эшикке кайтарышпайт. Анткени климатын карап көрө турган болсок, ал нерсе дал келбейт. Кандай болбосун, ал күн Ыйса Машаяктын төрөлгөн күнү эмес. Бирок Ыйса Машаяк чынында бул дүйнөгө төрөлдү. Адам кейпин кийип бул дүйнөгө келди деген бул тарыхый чындык болуп саналат. Биринчи жолку келген Ыйса Машаяк кайсы адамдар аны жолуктурушкан эле? Ошол жөнүндө ыйык жазуу боюнча кененирээк окуп көрөлү, изилдеп. Анан кайрадан келе турган Ыйса Машаякты кандай адамдар жолуктура алат? Ошол жолуктурчу адамдар кандай жашоодо жашашы керек, кандайча даярдыктарды көрүшү керек.
Байыркы келишимде дагы өтө көп сөздөр жазылат. Мисалы үчүн Ышая 7-бөлүм 14-аятта кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт деп пайгамбарчылык сөздөр жазылган. 700 жыл өткөндөн кийин кош бойлуу Мариям аркылуу Ыйса Машаяк бул дүйнөгө төрөлөт. Микей 5-бөлүм 2-аятта сен Бейтлехем жүйүттүн миңдеген уурулардын ичинен кичине болсоң да, сенден мен үчүн Исрайылга эгедер боло турган адам чыгат. Башынан, ал эң башында эле, байыркы күндөрдө эле төрөлгөн эле. Ыйса Машаяк адамдын кебетесин кийип, бул дүйнөгө адам катары келе тургандыгы жөнүндө айтылган пайгамбарчылыктагы сөз аткарылды. Ышая 53-бөлүм 6-аятта адамдардын бардыгы койлор өзүнүн койчуманынан адашып жүргөн койлордой сыяктуудай эле. Бирок биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын алдыдагы анын Ыйсанын мойнуна жүктөп койдук. Кудайдын шапалагы менен сабала тургандыгы жөнүндө дагы пайгамбарчылык жазылган. Ошонун бардыгы Ыйса Машаяк аркылуу аткарылды. Албетте, Ыйса Машаяктын кайрадан экинчи жолу келе тургандыгы жөнүндө дагы байыркы келишимде жазылат. Забур китеби 2-бөлүмдө карай турган болсок, жер жүзүнүн падышалары каршы чыгып, төрөлөр чогулуп Теңирге жана анын майланганына каршы чыгышат деп. Бул дүйнөнүн акырында дүйнөнүн падышалары, төрөлөрү Ыйса Машаякка каршы чыга тургандыгы жөнүндө да жазылган. Асмандагы жашоочу күлөт, аларды Теңир уят кылат. Ошондо аларга ачуусу менен айтат: анткени мен өзүмдүн падышамды ыйыктоом Сиондун үстүнөн койгом. Дүйнөнүн акырында падышаны жиберип, бул дүйнөнү темир таяк менен талкалагансып, карапачанын идишиндей сындыра тургандай кылып соттой тургандыгы жөнүндө алдын ала жазган. Захария 14-бөлүм 4-аятта карай турган болсок, Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөн Зайтун тоосунда чыгыштан батышты көздөй экиге бөлүнөт дагы ошол жерден кайрадан келет. Айып 19-бөлүм 25-аятта менин куткаруучум тирүү деп айтылат. Ал акыркы күнү келет дагы мени кайрадан топурактан тургузат дейт. Албетте, Ыйса Машаяктын экинчи жолу келе турган сөзү жөнүндө жазылат. Ал эми жаңы келишимде кайрадан келчү Ыйса Машаяк жөнүндө өтө көп сөздөр жазылат. Пайгамбарчылыктар кайрадан келчү Машаяктын күнү жөнүндө биздин азыр көз алдыбызга дагы көрүнөт. Матай 16-бөлүм 28-аятта Ыйса өзүнүн шакирттерине айтат: мына силердин араңарда тургандардын кээ бирөөлөрү өз падышачылыгы менен келген адам уулун көрмөйүнчө өлүшпөйт деп. Силердин араңардан да кайрадан келчү Ыйса Машаякты көрчү бар деп. Ыйсанын шакирттери мурун эле өлүп калбады беле? Ошол сөздү айткандан кийин, андан кийинки бөлүмдө 17-бөлүм 1-аяттан баштап 6 күн өткөндөн кийин ал Петерди, Жакыпты, анан жаканды ээрчитип алып бийик тоого чыгат. Ошол жерде күтүлбөгөн жерден Ыйса Машаяктын өңү өзгөрүлөт. Аппак болуп, нур чачырап, өзгөчө образга, өзгөчө өңгө, өзгөчө кебетеге мындай өзгөрүлөт дагы. Анан Муса менен Ильяс чыгат. Муса болсо байыркы келишимдин мыйзамдын
өкүлү, Ильяс болсо пайгамбарлардын өкүлү катары. Өкүлдөрү Муса менен Ильяс болуп саналат. Муса Ысрайыл элин Мисир жергесинен чыгарып, Канаан жерине барганга чейин ал Канаан жерине кирбестен алыстан эле карап өлгөн адам эле. Ал эми Ильяс болсо тирүү бойдон Кудай алып кеткен адам болуп саналат. Бирок эмне үчүн ошол Муса менен Ильяс көрүнгөн эле? Эки нерсени айтсак болот. Биринчи, мыйзам жана пайгамбар. Ошонун бардыгы Ыйсага толугу менен өтүп, биздин сөз менен отчет берилип жаткандай. Эми мыйзам жана пайгамбарчылыктын негизинде өлүп, анан кайрадан тириле турган Ыйса Машаякты көрсөтөт. Дагы бир себеби Ыйса Машаяк кайрадан келе турган убакытты алдын ала көрсөткөн. Петир, 2 Петирде ал Ыйса Машаяктын кайрадан келе турган сөз, пайгамбарчылык ал ойлонуп чыгарылган тамсилдер катары айтылган эмес, анткени анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз деп айтат. Асмандан келген ошол үндү биз да укканбыз дейт. Кудайдын менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үнү кылган элек. Кайрадан келчү Ыйса Машаякты алдын ала көрсөткөн элек. Көзүм тирүү турганда, ошол Ыйса Машаяк жөнүндө эсиңерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым деп элчи Петир айтат. Мисалы үчүн, бир жаңы кино чыга турган болсо, кино бардыгы толук көрсөтүлгө чейин жарыя аркылуу көрсөтүлөт го. Ошондой сыяктуу эле Жакан жазган аян китепте дагы дүйнөнүн акырында эмнелер болуп өтөт, ошолор жөнүндө Кудай алдын ала көрсөткөн. Ыйсанын шакирттерине да көрсөткөн. Ыйса Машаяктын өзгөрүлгөн кебетеси, кайрадан келчү Ыйса Машаяк кандайча келе тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөткөн эле. Ильяс пайгамбары катары биз дагы тирүү Кудайга кете тургандыгыбыз жөнүндө, дүйнөнүн акырында сот болгонго чейин Машаякчылардын бардыгы асманга көтөрүлө тургандыгы жөнүндө жазылат. 1 Тессалоникалыктар 4-бөлүм 16 аяттан баштап карасак, Кудай буйрук бергенде, периштенин сурнайынын үнү чыкканда, биринчиден Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Куткарылууга ээ болуп анан өлгөн адамдар денеси бул жерде, руху болсо асманда. Кандайча Ыйса Машаяк келгенде алардын бардыгы тирилишет. Жакан 5-бөлүм 28 аятта мүрзөдө жаткандардын баары Кудай уулунун үнү уга турган убакыт келет. Моралдык жактан жакшы адамдар болгондугу үчүн тирилет деген жок, куткарылган адамдардын денеси тирилет. Жакшы адамдар, адил адамдар жана мыйзамсыз адамдар. Куткарылган адамдар менен куткарылуусу жок адамдар болуп экиге бөлүнүшөт. Жогорудан төрөлгөн адамдар кайрадан денеси тирилиш үчүн тирилет. Ыйса Машаяк келгенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар биринчиден тирилишет. Өзгөрүлөт дагы алардын денеси. Кайрадан тирилген Машаяк менен чогуу түбөлүккө бир болушат. Ыйык жазууда бул материалдык дүйнөдөн руханий дүйнөсүнө
өтүү ушинтип аткарыла тургандыгы жөнүндө которушкан. Ыйса Машаях менен чогуу түбөлүккө болобуз деп. Бул машаякчылар үчүн эң чоң үмүт болуп саналат. Ошондуктан Машаяктын келе турган убакыты өтө аз калгандыгын билип, биз азыркы жашап жаткан доор өлбөй эле аны жолуктурчу күн дагы болуп калышы мүмкүн. Мен дагы өлбөстөн Машаякты жолуктургум келет. Мага ошондой сезилет. Чындыгында ал күн бүгүн дагы болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк келгенге чейин бул боло турган аткарылчу иштердин бардыгы, белгилердин бардыгы аткарылды. 2 Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 7-аятта, 8-аятта периштелери менен келгенде Кудайды таанып билбеген адамдарды жазалаш үчүн келет. Кудайды таанып билет, бирок жакшы кабарга баш ийбегендерди ал жазалайт. Алар Теңирден, анын кудуретинен, даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. Ишенген адамдарга, ыйыктарга даңк бериш үчүн, бардык ишенгендер аркылуу анын улуулугу көрүнүш үчүн ошол күн болот. Ишенбеген адамдар үчүн жаза алчу, соттоло турчу күн болот. Ал эми куткарылган адамдар үчүн, биз үчүн даңктуу, эң кубанычтуу күн болот. Мына ошол күн бизге өтө жакын болуп калды. Сууга чөмүлдүрүүчү жакан Ыйсаны күбөлөндүрүү менен эмне деп айтты эле? Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт, ал эми саманды өчпөс отко салат деп. Куткарылган адамдар буудай сыяктуудай кампага жыйналат, же болбосо асман падышачылыкка жиберилет. Ал эми саман куткарылбаган адамдарды билдирет, өчпөс отко салат, же болбосо түбөлүк тозокко ыргытылат. Өтө коркунучтуу сөздөр. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде бардыгы аягына келип жетет. Түбөлүк тозокко жана түбөлүк бейишке барчу адамдар болуп экиге бөлүнөт. Матай 16-бөлүм 27-аятты да карасак, Ыйса Машаяк периштелер менен бирге даңкы менен келет. Ошондо ар бир адамга анын жасаган иштерине жараша өз тиешелүүсүн берет. Биринчи жолу келген Ыйса, ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн келген. Ал эми кайрадан келчү Ыйса Машаяк биздин куткаруучубуз даңкы менен чогуу келет. Машаяк келгенде ал улуу периштелер менен атасынын даңкы менен келет. Куткарылган адамдар дагы куткарылуудан кийинки жашоосунда кандайча жашашты, ошого жараша өз сыйлыгын алышат. Андан кийин Еврейлерге китеби өзүнүн денесин бир ирет курмандыкка алып келип, экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Экинчи жолу келет.
аны күтүп жаткан бардык адамдарды куткаруу үчүн, алып кетиш үчүн келет. Мындай сөздөр өтө көп жазылат. Мунун бардыгын ачып отурсак, убакыт жетишпейт. Экинчи ирет келчү Машаяк бизди алып кетиш үчүн келет. Еврейлерге 10-бөлүм 37 аятта мына аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. Ошол күн өтө аз биздин көз алдыбызда турат. Келе турган келет. Убадаланган Ыйса Машаяк сөз түрдө келет. Убактысы келгенде ал кечикпестен келет. Зайтун тоосунда асманга көтөрүлгөн Ыйсаны көптөгөн адамдар аны карап турушту элек. Ошондо периштелер келип айтат, эмнени асманды карап турасыңар десе. Силер кандайча аны көрсөңөр, так эле ошондой болуп кайрадан алып келет деп. Периштелер дагы ал жөндө күбөлөндүрүшкөн элек. Ыйса Машаяк кайрадан сөзсүз келет. Келген учурда кайсы адамдар аны жолуктура алат? Биз сиздер менен окуп кеткен Лука 2-бөлүмдө Ыйса Бейтлехем шаарында төрөлгөндө Бейтлехемде түнкү убакытта талаада өз малын кайтарган койчулар бар эле. 8 аятта окуйбуз. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга коркпогула. Мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бейтлехемде өз койлорун талаада кайтарып жүргөн койчулар бар элек. Дөөт падыша дагы ал койчуман элек. Дөөт койчуман болуп жүрүп, атасын коюн кайтарып, кийин Израилдин даанышман улуу падышасы болот. Бейтлехемде төрөлгөн Ыйса Машаяк ошол күнү дагы талаада койлор кайтарылган элек. Иерусалимге алып барып, курмандыкка алып келиш үчүн ошо койлор колдонулган экен. Түнкүсүн талаада малын кайтарган койчулар бар элек. Ал адамдар, жарды адамдар, кедей адамдар. Койчулар уйларды, койлорду кайтарган адамдар кесиби анча улуу деп эсептелбеген, билими жок адамдар эле. Бирок күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси келет. Анда алар аябай коркуп кетишет дагы, анан периште аларга коркпогула дейт. Бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бардык адамдарды. Бул чоң кубаныч тозокко барчу адам бейишке бара ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болот. Эгерде Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келбесе, бир дагы адам куткарылбайт болчу. Мына ошол чоң кубанычты силерге жарыялайм. Мына ошол чоң кубанычты түндө кайтарган койчуларга жеткирилген. Эмне үчүн түндө малын кайтарышкан эле? Анткени түндө карышкылар келип, койлорду өлтүрүп кетиши мүмкүн. Ошол карышкылардан сактап калыш үчүн дөөт падыша дагы
арстандын же болбосо аюунун оозунан жулуп алчу элек койлорду. Алар менен согушуп, ал өтө улуу даанышман адам элек. Кийин Голиаф менен чогуу согушуп, өлтүрүп аны, андан кийин өз душмандары менен согушуп жатып, Израиль элин биримдикке алып келет. Силер үчүн куткарылуучу төрөлдү. Куткаруучу төрөлдү, ал Машаяк Теңир. Бейтлехемди дөөттүн шаары деп аташкан. Куткаруучу төрөлдү. 11-ci. 12-ci аятта силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Кудайды даңктай башташты. Асмандагы Кудайга даңк деп. Ушул койчуларга, кедей койчуларга Кудайдын периштеси келип, ошол чоң кубанычты жарыялайм дейт. Асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Ошол сөздү угууга мүмкүнчүлүк бердик. Периштелер кеткенден кийин алар койчулар алардын айткан сөзү боюнча Бейтлехемге келет. Андан кийин ошол Бейтлехем шаарына келип, акырда жаткан наристеге жана Мариямга табынышат. Адамдарга ошол чындык жөнүндө жар сала башташты. Кудайды даңкташты. Бул өтө таң калыштуу мазмун. Эмне үчүн мындай иш болуп өттү элек? Иерусалимдеги диний адамдардын ичинде бир дагы жолу периште пайда болгон эмес. Бир гана Бейтлехемде малын кайтарып жүргөн кедей койчуларга көрүнүштү. Бул дагы өтө чоң сабак бизге берет. Эмне үчүн Кудайдын периштелери койчуларга көрүнөт? Эмне үчүн ошол так койчулар Ыйсага келип табынышат? Анткени алардын куткаруучусу болгондуктан. Кайрадан келчү Машаякты кандай адамдар жолуктура ала тургандыгы жөнүндө дагы ойлонуп көрсөк болот. Бейтлехемде түнкү талаада малын кайтарган койчулар. Куткарылууга гана ээ болбостон, сергек болуп жашаган машаякчылардын кебетесин көрсөтөт. Жашоосун. Койлор эмне үчүн ошол малды кайтарыш керек? Анткени карышкылар жеп кетпеш үчүн деп, жем болуп калбасын деп. Ыйса Машаяк Матай 24-бөлүм 42-аятта силер сергек болгула. Анткени ууру кайсыл убагында келерин билсе, үйдүн ээси сак болуп, үйүн сактап калмак. Сергек болгула деген сөз эмнени билдирет? Куткарылып эле ошого ыраазы болуп тим болбостон, сергек болгула. Марк жазган жакшы китепти чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар
13 bölüm 13 bölümdө чогуу ачабыз. 33 аят. Марк жазган жакшы кабар 13 бөлүм 33 аят. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла, анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Ал убакытты, ал саатты эч ким билбейт, бирок белгилерди билсек болот. Белгилер бизге белгилүү. Кайсы белгилер экендигин ыйык жазуу аркылуу биз билсек болот. Байкагыла, сергек болгула. Анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. 36 аят. Ал күтүлбөгөн убакытта силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканын баарына тиешелүү сергек болгула. Сергек болгула деген сөз кайрадан кайталанып айтылып жатат. Ал күтүлбөгөн убакытта силер уктап жатканда келип калбасын. Уктабастан көзүңөрдү ачып отургула деген сөз эмес. Жүрөгүңөр сергек болсун, даяр болсун. Бул дүйнөдөн айырмаланып жашагыла. Сергек болуп, өзүн өзү сакташы керек. Бул дүйнөнүн азгыруусунан, шайтандын азгыруусунан өзүн сактап, сергек болуп, азгырылып кетпес үчүн сергек болгула, сыйынгыла деп Ыйса Машаяк айтат. Анткени күтүлбөгөн жерде келип, ал уктап жатканда келип калбасын. Сергек болгула. Мен силерге эмес айтып жатканым баардык адамдарга тиешелүү. Бүт машаякчыларга. Өлгөн адамга канчалык ойгон тур десең, ал турбайт. Куткарылган күндө дагы ал уктап калышы мүмкүн. Уктап жаткан адамга тур ойгон десең, ал ордунан ойгонот. Эфесиктерге 5 бөлүмдө уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил. Машаяк сени жарык кылат деп айтылган. Ордубуздан турушубуз керекпиз. Жарык болуш үчүн. Сергек болуш ар бир машаякчыга тиешелүү. Лука китеби 21 бөлүм 36 аятта ошондуктан сергек болгула. Ар дайым сыйынгыла. Машаякчылар бул дүйнөдө азгырылып кетпестен, сыноолорго чалдыкпастан сергек болуп, оюңардын баары эле ашыра тою, мас болуу, турмуштук түйшүктөр болуп калбасын. Анткени Кудайдын күнү силер күтпөгөн убакытта келет. Мисалы үчүн, чычканды кармап алыш үчүн капканды коюп коет го. Анан капканга таттуу эттерди салып коет да, анан кийин чычкан өзүнүн балдарына айтат: "Мына, бул капканга жакындаба, жакындасаң өлүп каласың" десең. Өлөсүң. Уктуңбу? Чычкан апасы балдарына айтат. Балдары кичинекей болгондуктан өтө жакшы даамдуу жыттанып жаткандыктан, эми жок дегенде жыттабасак болот го деп акырындан келишет. Эчтеке болгон жок. Эми кичине жалап көрсөк болот экен деп. Акырындан тиштеп көрөт. Эми акырын тиштеп алып туруп анан кийин качып кетсем болот дегенде капканга түшүп калат. Кызыктуу бекен? Мына бул дүйнө дагы так ушундай. Бул дүйнө капканга окшош элек. Ошондуктан биз акылыбыз менен сергек болушубуз керекпиз. Акырындык менен бул дүйнөнүн даамын татып отуруп, билинбеген убакытта бул дүйнөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан
Ыйса Машаяк алдын ала бизге эскертүү катары жазат. Римдиктерге 13-бөлүмдө ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 13-бөлүм 11-аят. 13-бөлүм 11-аяттан баштап окуйбуз. Уйкудан ойгоно турган убакыт келгенин билишиңер керек. Анткени биз ишенип калган убакка караганда азыр бизге куткарылуу жакын. Түн өтүп баратат, күн жакындап калды. Ошондуктан караңгылыктын иштеринен баш тартып, жарыктын куралдарын асыналы. Шапар тебүүнү жана ичкиликти, аял эркек жандуулукту жана бузуктукту, уруш талашты жана көрө албастыкты калтырып, күндүз жүргөн сыяктуу өзүбүздү жакшы алып жүрөлү. Теңирибиз Ыйса Машаяк менен тыгыз байланышта болгулат. Азыр кайсыл убакытта жашап жатабыз, ошону билгиле. Ойгоно турган убакыт келгенин билгиле. Кечке эле уктап жата бербестен, эми ойгоно турган убакыт келгенин билгиле. Сергек болгула, ар дайым сыйынгыла. Дүйнөнүн акырында сергек болушубуз керекпиз. Ойгонуп жаткан адам түшүндө адашып ар кайсы жакта жүрөт. Биз ишенип калган убакка караганда бизге куткарылуу жакын. Биздин жаныбыз куткарылган адамдар эми денебиздин куткарылышын күтүп жашашыбыз керекпиз. Анткени биздин денебиз дагы Ыйса Машаяк келгенде дагы даңктуу денеге өзгөрүлөт. Ошол күн өтө жакын бизге. Түн өтүп баратат, күн жакындап калды. Ошондуктан караңгылыктын иштеринен баш тарталы. Жарыктын куралдарын асыналы. Бул караңгылык жашоодон арылалы. Жарыктын куралдарын асыналы. Куралдар эмне үчүн керектелет? Адамдар, аскерлер согушка барыш үчүн. Бул дүйнө менен согуш ачыш үчүн машаякчылар дайыма куралын колуна алып даяр турушу керек. Шапар тебүүнү жана ичкиликти таштайлы. Арак ичкендер арак менен мас болушат. Арак менен эле мас болбоштон акчага мас болот, аял эркекке мас болот. Өзүнүн оюнан, акылынан да ажырайт чындыгында. Куткарылган адамдар акырындан ичкилик ичип коюп, ичкилик бузуктукту, уруш талашты жана көрө албастыкты жаратат. Бул дүйнөнүн уятсыздыгы жана сезимталдыгы өкүм сүргөн жашоодо жашап жатабыз. Коронавируска чалдыгып көптөгөн адамдар дүйнө жүзүндө өлүп жатышат. Ал буга салыштырмалуу эч нерсе эмес. Жугуштуу оорудан дагы өтө бат тарачуу бул ошол бузуктук, уятсыздык. Уруш талаш, көрө албастык. Тескерисинче, жарыктын куралдарын асыналы. Өзүбүздү жакшы алып жүрөлү. Дененин кумарларына батпайлы. Дене үчүн да жашайлы деп адамдар айтышат. Мен жашабакыла деп айтып жатамбы? Эгерде биз руханий жашоо менен жашай турган болсок, денедеги жашообузду Кудай өзү кам көрөт. Биринчи Тессалоникалыктар 5-бөлүм 6-аяттан баштап карасак, уктагандар түнкүсүн укташат, ичкендер түнкүсүн ичишет. Ал эми биз күндүн уулдарыбыз.
Ошондуктан эстүү бололу. Ушундай сөздөр өтө көп жазылат. Накыл сөздөр 19-бөлүм 16-аятта мыйзамды сактаган адам өзүнүн жанын сактайт. Мыйзамды сактаган адам, Кудайдын сөзүн сактаган адам өз жанын сактайт. Кудайдын сөзүн угат, үйрөнөт, окуйт. Эмне үчүн изилдейт, окуйт? Мактаныш үчүнбү? Албетте, тил алчаак жашоо менен жашаш үчүн адам Кудайдын мыйзамын сактаганга үйрөнөт. Жакып китеби 1-бөлүм 27-аятта Кудайдын алдында таза жана кемчиликсиз такыбаалык өзүн бул дүйнөдө таза сактап калганга жардам берет. Кудайдын астындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык Кудайга кызмат кылам деген өзүнүн жүрөгү, каалоосу. Адам ушул эле жерден мүмкүнчүлүк пайда болсо, бул дүйнөгө берилет. Дүйнөнүн жашоосунан ырахат алып жашагысы келет. Бул кемчиликсиз такыбаалыкка карама-каршы турган сөз. Аян китеби 16-бөлүм 15-аятта мен ууру сыяктуу күтүлбөгөн жерден келем. Сергек жүргөн жана жылаңач кылып уят болбош үчүн өзүңөрдүн кийимиңерди сактап жүргөн адам бактылуу болот. Кудай ууру катары келем дейт, күтүлбөгөн жерден. Жылаңач болуп калбашыңар үчүн, уят болуп калбаш үчүн өз кийимиңерди сактап жүргүлөт. Ошол адам бактылуу. Куткарылган адам өзү каалагандай жашай бере турган болсо, ал жылаңач жүргөн адам менен барабар. Адамдар бул дүйнөдө уятсыздыктан эч баш тартышпайт, жолбосо уятсыздык менен мактанып жашашат. Куткарылган адамдар кайрадан келчү Иса Машаякты жолуктурчу адамдар. Ошондуктан бул дүйнөдөн сөзсүз түрдө ыйык жашообуз менен айырмаланышыбыз керекпиз. Аян китеби 19-бөлүмдө 7-8-аятта козунун никелеши убагы келди. Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди. Куткарылууга ээ болгон учурда Иса менен чогуу биз никелешүүгө келген адамдарбыз. Анын колуктусу катары эми өзүбүздү даярдашыбыз керекпиз. Иса Машаяк келгенде козунун никелеши убагы келди. Колуктусу өзүн даярдады. Бул ыйыктардын адилдиги болуп саналат. Куткарылган адамдардын куткарылуудан кийинки таза такыбаалык жашоосу мына ошол таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим болсо, бул ыйыктардын адилдиги деп түшүндүрмө жазылат. Ар дайым таза, сергек жашоодо жашашыбыз керек. Түнкү убакта дагы өз малын кайтарган койчулар сыяктуудай. Куткарылган бир туугандар Машаяктын ичинде бир жыйында чогуу болуп, Кудайдын койлорун чогуу, козуларын чогуу сактаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Кайрадан келчү Иса Машаякты кубаныч менен жолуктуруп алышыбыз үчүн. Элчилердин иштери 20-бөлүм 28-аятта Эфестеги кызмат кылган кызматчыларга кайрылып айтылат, аксакалдарга өзүңөргө жана ыйык рухтун тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула.
Ата энеси өзү үчүн гана эмес, балдары үчүн да жашайт. Ата энеси туура эмес жашоо менен жашаса, балдары дагы туура эмес жашоого умтулушат. Жыйында Кудайдын сөзүн үйрөтүп жаткан адамдар өздөрү таза жашоо менен жашай албаса, ыйык боло албаса, анда ошол бир үйүрдө жүргөн бир туугандар туура жашоо менен жашай алабы? Ошондуктан бири-бирибизди таза кылып сактаганга аракеттенишибиз керек. Кайрадан келчү Иса Машаякты туура, татыктуу жолуктурушубуз үчүн биз дагы өз даңкыбызга ээ болуш үчүн татыктуу жолуктурганга даяр болушубуз керекпиз. Матай китеби 2-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 2-бөлүм. Матай китеби 2-бөлүм 1-аяттан баштап окуйбуз. Сиздерге тааныш аяттар. Ирод падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейтлехем деген шаарында Ыйса төрөлгөндө, чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келип, Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик, дешти. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Ошондо Ирод башка ыйык кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан Машая кайсы жерде төрөлүшү керек эле деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти. Жүйүттүн Бейтлехем деген шаарында төрөлүшү керек. Анткени бир пайгамбар аркылуу мындай деп жазылган: бирок сен Бейтлехем, Жүйүт жери, Жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келди. Окмуштуулар деп айтсак болот. Бул адамдар күтүлбөгөн жерден башкача жылдызды көрөт. Жылдыз Иерусалим шаарында падыша катары төрөлө тургандыгын билишти. Анан алар ошол жылдыз менен чогуу Иерусалимге чейин келишет. Бул окуяны билиш үчүн эмне үчүн чыгыштагы жылдыздарды изилдеген даанышмандар, окмуштуулар эмне үчүн ошол жүйүттөр жерге чейин келди эле? Вавилониядан Иерусалимге чейин келиш үчүн аралык кандай болчу эле? Алыс аралык 805 километр болчу экен. Сеулдан Пусанга чейин 2 эсе көп аралык. Өтө кыйын. Элестетип көрсөңүздөр, ошол аралыкты тоодон ашып түшүп, анан кийин сууларды дагы ашып, ырларда дагы ушинтип ырдалат. Чыгыштан келген даанышмандар Израиль эли болсо биздин заманга чейин 586-жылы Кудайга баш ийбегендиги үчүн Ассирия мамлекети менен толук талкаланат. Анан калган элдер болсо 70 жыл бою башка кулчулукта жашашат. Куугунтукка алынып жашашат. Израиль эли күнөө кетиргендиги үчүн башка мамлекеттин кол алдында талкаланат. Андан сырткары Вавилония, Персия, Мидия ошол мамлекеттердин астында, күчтүү державалардын астында, ошолордун кол алдында жашаганда Кудайды күбөлөндүрүш үчүн
Ышая 43-бөлүмдө мен Кудай экениме силер күбөсүңөр дейт. Даниэль китебинде карасак, Вавилонияга Израиль эли болсо куугунтукка алынып, туткунга түшөт. Андан кийин ошол Вавилония падышасы айтат, кимде ким биз жасаган ошол Кудайга табынбай турган болсо, анда ал отко ыргытылат деп. Бурканга табынбаган болсо, жыйынтыгында алар Даниэлдин 3 досу Бурканга табынбагандыгы үчүн аны байлап отко ыргытышат. Отко 3 адамды ыргытат, бирок караса, оттун ичинде төртөө басып жүрөт. 4 адам нары бери басып жүргөнүн көрүшөт. Кудайдын кулдары болгон Шадрах, Мейшах жана Абеднего от ичинен чыгышат. Эч нерсе күйбөстөн, оттун жыты дагы аларга тийбестен чыгышат. Силердин Кудайыңар тирүү Кудай турбайбы? Мен жасаган Бурканга табынбагандыгыңар үчүн Кудай силерди сактап калды. Шадрах, Мейшах, Абеднего чыгып Кудай жөнүндө күбөлөндүрүштү. Андан кийин медиа убагында Даниэль бийликке ээ болгон учурунда аны башка кызматчылар көрө албастыгы үчүн падышага даттанышат дагы, башка Кудайга сыйынат деп аны жалган жала жаап ага, анан арстандар жаткан орго ыргытышат. Падыша аны жакшы көргөндүгү үчүн түнү бою уктабайт дагы, таң эрте менен ал аянычтуу үнү менен Даниэлди келип эмне деп айтат? Даниэль, тирүү Кудайдын кулусуң. Кудай сени куткарып алдыбы десе, Даниэль ооба дейт. Арстандар ага жакында жологон жок. Анткени Кудай өзү аны сактап алды, куткарып алды. Андан кийин Даниэлдиге каршы чыккан адамдарды ошол орго ыргытканда сөөктөрүнө чейин калбай эч нерсе жок калды. Даниэлди отко ыргыткан адамдарды дагы жыйынтыгында ыргытканда алар ошол жерден эле күйүп жок болушкан. Даниэлдин Кудайына каршы чыккандардын үйүн бардыгын талкалап дааратканага айландыра турганын айтышкан. Небухаднецар падышасы болсо түш көргөндө аны эч ким чечмелеп бере албай, Даниэль чечмелеп берет. Небухаднецар Иерусалимдеги ибадатканада колдонулчу ошол идиштерге алар келип шарап ичишет. Ошондо адамдын колу чыгып дубалга жазылат, мене упарсин. Бул эмне деген сөз? Эмне чечмелеп берилет дегенде, Даниэль чечмелеп түшүндүрүп айтып берет. Ошол учурда падыша өлтүрүлөт. Бир нече жолу Кудайды күбөлөндүрө алчу мүмкүнчүлүктөр пайда болгон эле. Андан сырткары ошол туткунга келген жашоодо дагы Израиль эли Кудай тирүү, жаратуучу Кудай тирүү. Вавилония, Персия, Медия Израиль эли кайрадан өз жерине келип ибадаткананы тургузат
тургузуш үчүн жардам берилген. Израиль эли болгондугу үчүн Персия, Вавилония убагында Кудайга ишенген адамдар пайда болушту. Израиль эли болсо Кудай тандап алган чыныгы эл экен деп. Израиль эли болсо аларга жиберилчү падышаны күтүшкөн эле. Сандар 24-бөлүм 17-аятта мен аны көрүп турам, бирок ал азырынча жок. Ал али жакын эмес. Жакыптан жылдыз чыгат. Израилдин бийлик таягы көтөрүлөт. Төрөлөрүнө сокку урат. Бардыгын кыйратат. Бабыл падышасы болобу, жолбосо башка падышалар, башка окумуштуулар асманды карап, кандайдыр бир көрүнүштөрдүн негизинде белгилерди издешкен. Асманды көрүп алып, Кудай асман менен жерди, жылдызды жараткан Кудай деп. Анан белгилерди издеп башташканда өзгөчө жылдыз пайда болгондо падыша төрөлдү деп билишкен. Ушулардын бардыгын изилдеген жалпы окумуштууларды карап көрсөтөргөн болсок, даанышман адамдарды Жеремия 39-бөлүм 3-аятта Пабыл падышасынын бардык төрөлөрү алар өзгөчө адамдар эле, өтө билимдүү, артыкчылыкка ээ болгон сыйкырчылардын башчылары элек. Жылдыздарды изилдеген адамдар өзгөчө жылдызды таап алышкан эле. Бул жылдыз жаратуучу Израиль эли күтүп жаткан падыша төрөлдү деп. Асман менен жерди жараткан Кудай жиберген падыша деп билишкен. Аны биз жолуктурушубуз керек деп ойлошкон. Ошондуктан падышага таазим кылыш үчүн чыгыштан келген даанышмандар деп ыйык жазууда канча адам экени жөнүндө айтылбайт. Аны менен чогуу сыйкырчылар дагы келишкен элек. 805 километр аралыкты басып келиш үчүн элестетип көрсөңүздөр, өтө коркунучтуу көрүнүштөр дагы болгон. Бийик тоолорду ашып түш керек эле, суулардан өтүш керек эле. Ошолордун бардыгын көрүп, билип туруп, жылдыз менен чогуу келишкен. Биз ошол жылдызды көрүп, ага табыныш үчүн, таазим кылыш үчүн келдик. Бул жөнөкөй маселе эмес. Ирод падышасы бүт Иерусалим жери дүрбөлөңгө түштү. Ирод падышасы айтат, мына мен падышамын. Анан каяктан падыша келет? Ал падыша чыга турган болсо аны өлтүрүп коем, тирүү калтырбайм. Анткени падыша төрөлдү десе, анын бийлигин тартып алчу падыша экен деп элестетет. Элдер болсо өздөрү күтүп жаткан падыша келди деген төрөлгөнүн угуп, чыгыштан бери даанышман адамдар ага таазим кылыш үчүн келебиз дегенди угуп, ош бетер дүрбөлөңгө түшүшөт. Ирод падышасы башка ыйык кызмат кылуучулар менен чогуу Машаяк кайсы жерде төрөлүшү керек эле деп сурайт. Бейтлехемге
төрөлдү. Израилдин башчысы болот деди. Ошондо даанышмандардын баардыгын чакырып алып, жылдызды тапкыла деп буйрук берет. Эмне үчүн? Анткени ошол жылдыз көрүнүп көрүнбөй калгандыктан. Бейтлехемге төрөлөт деп айтканын угуп, даанышмандардын баарын чакырып алып, Бейтлехемге баргыла дагы ошону наристени көрүп, падышаны көрүп, мен дагы таазим кылайын дейт. Каяктан таазим кылбак эле, аны өлтүрөйүн деп атат да. Ошондуктан Ирод падышасы Бейтлехемде төрөлгөн баардык жаш балдарды, жаңы төрөлгөн эркек балдарды өлтүргөн элек. Бирок негизги маселе бүт Иерусалим угуп дүрбөлөңгө түштү. Элге чейин. Падыша өзү таң калды. Бирок чыгыштан келген даанышмандар ошол сөздү угуп Бейтлехемге келишет. Иерусалимден Бейтлехемге чейин 10 километр гана, өтө эле жакын аралык. Бара жатканда дагы бир жылдызды көрүшөт. Акыркы жолу көрүнгөн жылдыз ошол адамдарды 9-аятта падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишти. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Ошол жылдыздын токтогонун көрүп, даанышмандар аябай сүйүнүп кубанышат. Бирок Израиль жеринде жашаган элдер эмне үчүн ошол жылдызды бирөөсү дагы көрө алышкан жок? Анткени падыша катары келчү Машаякты күткөн адамдар үчүн гана Кудай көрсөткөн. Фарисейлер, Садукейлер Бейтлехемге барып истеген адамдар барбы? Бир дагы адам барган жок. Элдер дагы барган жок. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Бейтлехемде төрөлөт экен. Бейтлехемге барачу жолдун баардыгын көрсөтүп белгилей коюш керек эле. Бирок эмне үчүн элдер барышкан жок? Садукейлер, фарисейлердин билими дагы өлүк билим эле. Машаякты кабыл алчы бир дагы каалоосу жок элек. Азыркы доорго, жашоого окшош эле. Азыркы учурда элдер эмне деп айтат? Сүйүнүп жатабыз, Машаяк келди деп. Бирок өздөрү Машаякты жолуктуруш үчүн даяр дагы эмес, бийлешет, ырдашат. Бирок ошолордун ичинен чынында, чын дили менен Машаякты кабыл алган адамдар барбы же жокпу? Азыр аны кабыл алган адамдар жүрөгү менен кабыл алышы керек. Жакан 1-бөлүм 11-аятта ал өзүнө келди, бирок ал эл аны кабыл алган жок. Бир гана чыгыштан келген даанышмандар гана аны жолуктуруш үчүн барды. 11-аятта анан алар үйгө кирип наристени жана анын энеси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты. Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жуттуу заттарды алтын тартуу кылышты. Алар Иродко кайтып барбоо керектиги жөнүндө түштөрүндөн аян алып, өз өлкөсүнө башка жол менен жөнөп кетишти. Койчулар
акырда жаткан наристени көрүшүп таазим кылышат. Ал эми болсо чыгыштан келген даанышмандар бир үйгө келип, наристеге жана анын энисине таазим кылышат. Жаңы төрөлгөн наристеге таазим кылышат. Мына бул падыша, бизге келген падыша деп. Азыр дагы Ыйсаны чын дилинен күтүп жаткан адамдар үчүн көптөгөн белгилер көрсөтүлөт. Жаратылыш аркылуу, саясатка байланыштуу ар кандай окуялар аркылуу, дүйнө жүзүндө болуп жаткан адамдар жашоосунда болуп жаткан бүт нерсе аркылуу. Ушунун баардыгын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. 70 жыл мурун Исраиль эли өз эгемендүүлүгүн жарыялайт. Ошол азыркы биздин жашоодо, биздин доордо Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келет. Бул дүйнөдө дагы кандай белгилерди көрсөтүп жатат? Ар кайсы жакта болуп жаткан согуштар, бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык көтөрүлөт. 8 мамлекет, Түндүк Кореяны кошкондо 9 мамлекет. Дүйнө жүзү боюнча эң көп ракета, ядролук куралдарды жараткан мамлекеттер. Ошолордун баарын чогулта турган болсо, 30 мүнөттүн ичинде дүйнөнү толугу менен талкаланып койсо болот. Бирок адамдар ошонун баардыгын көрүп туруп, кантип эле болсун деп ишенбей жашап келишет. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштуу оорулар, коркунучтуу көрүнүштөр, жугуштуу оорулар. Азыркы учурдай жугуштуу оорулар буга чейин болуп көрдү беле? Мына ушулардын баардыгы дүйнөнүн акыры экендигин бизге далилдейт. Бул окуялар боло баштаганда өйдө туруп башыңарды көтөргүлө. Анткени силердин куткарыла турган күнүңөр жакындайт. Ыйсанын кайрадан келчү күнү өтө аз калды, өтө жакын болду. Рух келгенде силерди чындыкка үйрөтөт. Жакан 16-бөлүмдө силерге келечекте эмне болоорун билдирет. Ыйык рух бизди чындыкка үйрөтөт. Ал бизге келечекте эмне болоорун билдирет, көрсөтөт. Машаякчылар, биз аны жакшы билебиз. Көптөгөн пайгамбарчылык бар. Бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. 2 Петр 1-бөлүм 19-аятта. Таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин караңгыда жарык чачкан чырактай болгон пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыңар. Эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Жүрөгүңөрдө таңкы жылдыз чыкканга чейин чыгыштан даанышмандар ошол жылдызды көрүп келишкен. Ал учурда ыйык жазуу жок болгондуктан жылдыз аркылуу Кудай аларды үндөгөн. Ал эми азыркы учурда Кудайдын жазуусу болгондуктан эми ошол жылдыз биздин жүрөгүбүздө. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган адамдар кайрадан келчү Ыйса Машаяктын убактын айырмалап билишет. Ошол күндү биз билгендиктен бүт күч аракетибизди жумшап, руханий жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Ошол убакыт өтө жакын экендигин биз билишибиз керекпиз. Ошол күндү бардык адамдар каалап күтүшү керек. Бирок адамдар дагы да ишенишпейт, кантип эле, качан? Ошол учурда Персиядан бери Иерусалимге чейин
Төйгө отуруп келдиби, атка минип келдиби? Канча деген кыйынчылыктар менен келишти. Узак убакыт менен падышаны жолуктуруш үчүн, ага таазим кылыш үчүн аракети болгондуктан, каалоосу болгондуктан Кудай аларды аягына чейин өзү жетектеди. Кайрадан келчү Машаякты чын жүрөгү менен күткөн адамдарды да Кудай өзү жетектейт. Бул дүйнөдө кандай азгыруулар болбосун, сыноолор болбосун, биз эмне кыйынчылык башыбызга түшпөсүн, аягына чейин. Колосалыктар 3-бөлүм 4-аятта биздин өмүрүбүз болгон Машаяк келгенде аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр. Даңк менен келген Ыйса Машаякка жолукканда биз даңк менен аны менен чогуу көрүнөбүз. Данышмандар жөндөн эле келишкен жок. Алар ладан, алтын, ладан, Смирна деген жыпар жуттуу заттарды алып келген. Алтын тартуу алып келишкен. Ыйса Машаяк падыша катары, ыйык кызмат кылуучу катары өзүн тартуулаш үчүн келди. Куткаруучу катары келди. Бизге кызмат кылыш үчүн келди. Ойго турган, сергек болгон Машаякчылар, кайрадан келчү Ыйса Машаякты чын дили менен күткөн адамдар ыйык рухтун жетеги менен жашашат. Ал убакыт өтө аз калгандыгын биз данышмандар жылдыз аркылуу билишкендей, ошол таң жылдызы биздин жүрөктөрүбүздө болушу керек. Ошону таап билген адамдар кандай кыйынчылыктар болбосун, аягына чейин, Ыйса Машаяк келген күнгө чейин анын артынан барышыбыз керекпиз. Данышмандар келип ага таазим кылышты элек. Анан түшүндө Ирод падышага кайтып баруунун кереги жок экендигин билишип, өз өлкөсүнө башка жол менен кетип баратканда дагы Кудай аларды өзү жетектеди. Эмне үчүн? Анткени Ирод падышага кайтып барганда кайрадан аларды Ыйсаны таптырып өлтүрүп коюшу да мүмкүн эле. Титке 1-бөлүм 14-аятта ишенимди туура тутуш үчүн алардын айыбын аяосуз ашкерелedi. Жараксыз, туура эмес диний кызматчылар, фарисейлер, садукейлер өзү билими болгону менен бирок Ыйса Машаякты кабыл алыш үчүн алар колдонушкан жок. Тескерисинче, Ирод падыша ошол наристени Ыйса Машаякты өлтүрүш үчүн ага түрткү беришкен. Албетте Ыйса Машаяк өлтүрүлгөн жок, бирок Бетлехемде төрөлгөн кичинекей ымыркай балдардын баардыгы өлтүрүлүшкөн элек. Биз дагы ар дайым акырындык менен абайлап жашашыбыз керекпиз. Биздин кылган иштерибиздин жыйынга ошол ашкерелөө келбесин деп, башка бир туугандарга ашкерелөө жетпесин деп абайлашыбыз керекпиз. Кудайдын кылган иштери токтоп калбашы үчүн, ал үчүн биз ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз туура болот. Израиль эли эмне үчүн Ыйсаны кабыл алышкан жок? Айкаш-чыгачка кадап коюшту. Ошол себептердин бирөөсү Бетлехемде мал кайтарган кедей койчулар так ошол адамдарга Кудай өз жардам көрсөтүп, аларды өзү жетектеген элек. Эфесиктер 2-бөлүмдө алыс болгон силерге жана жакын болгон аларга тынчтыкты жар салды. Алыс болгон жүйөттөр, жакын болгон бутпарастар.
баардыгына бирдей жар салынган, бирок жакын турган жүйүт эли Ыйсаны кабыл ала алган жок. Кайрадан келчү Ыйса Машаякты дагы ыйык руктун жетеги менен жашаган адамдар жолуктура алат. Исраиль эли Ыйса Машаякты күтүшкөн, бирок Рим империясынан куткарып, аларды дене маселесинен, материалдык жашоодон куткарып алчу падыша катары күтүп келишкен элек. 20-кылымдын аягында Америкада дүйнө жүзүндөгү бүт диний өкүлдөр чогулуп эмне деген чогулуш өткөрүштү эле. Азыркы машаякчылардын ишеними материалдык жашоодон куткарат деп. Бул дүйнөдөн куткарат. Кедей адамдарга жардам көрсөтүп. Азыркы машаякчылардын эң негизги миссиясы, тапшырмасы бул дүйнөдөгү адамдарга жардам берүү. Азыркы учурда адамдар жогорудан төрөлмөйүнчө асман падышачылыгын көрбөйт деген сөзгө маани да беришпейт, өзүнүн жаны жөнүндө ойлонушпайт. Кайрадан келчү Ыйса Машаякты жолуктурууга даярдыктарды да көрсөтүшпөйт. Алар каалабайт, ыйык руктун жетеги да жок. Жалган окутууга берилген сокур адам сокурду жетелесе экөө тең аңга түшөт деп айтылгандай, аянычтуу адамдар, сергек жүргөн адамдар, кайрадан келчү Ыйса Машаякты чын дили менен күткөн адамдар, Кудайдын сөзүнө умтулган адамдар, ыйык руктун жетеги менен жашаган адамдар гана кайрадан келе турган Ыйса Машаякты жолуктура алышат. Биз Ыйса Машаяктын келе турганына өтө аз убакыттын калганын билебиз, ошондуктан сергек болушубуз керек. Ал келгенде уят болбош үчүн, аны жолуктуруш үчүн ошол жолугушууга өзүбүздү даярдап, анын даңкы үчүн бизге берилген эң маанилүү нерсени, чыгыштан келген даанышмандар ошол наристеге бардык нерсени, тартууларды алып келгендей эле биз дагы кайсыл убакытта келбесин, Ыйса Машаяк келген учурда биз дайыма сергек болууга даяр болушубуз керекпиз. Ыйса Машаяк кайрадан келгенде уят болбош үчүн өз жашоосун сактап жүргөн адам бактылуу деп айткандай эле аракеттерди жумшайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, бул дүйнөнүн акырында бизге куткарылуу бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бул дүйнө күнөөгө толгондон толуп бара жатат. Бул дүйнөдө чыныгы үмүт, чыныгы бакыт жок экенин билебиз. Ошондуктан кайрадан келчү Ыйса Машаякты биз баардыгыбыз жүрөгүбүз менен күтөбүз. Сиз Ыйса Машаяк менен чогуу асман падышачылыгына барчу күндү күтөбүз. Сергек болгон койчулар сыяктуудай. Падышага жолугуп таазим кылыш үчүн даанышман адамдар келип жолуктурган сыяктуудай эле биз дагы кайрадан келчү Ыйса Машаякты күтүп, сөзү үйрөнүп, ошол күндү күтүү менен жашагандай кылып, биздин ойлорубузду, жашообузду Кудай өзүңүз жетектеңиз. Сиздин астыңызда мактоолорго, даңктоолорго ээ боло тургандай кылып, кемчиликсиз болбогондой кылып жардам бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам четке кетип калбай тургандай кылып, кайрадан келчү Ыйса Машаякты баардыгыбыз чогуу жолуктура тургандай кылып, мындан аркы жашообузду өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исми менен сыйындык. Аминь.